Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Бүткіл аламдарын жаратушы Аллах Таалаға барлық мақтаулар, анын сүйікті пайғамбары біздің жолбасшымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың саламы және рахматы болсын. Жоғарыда оқылған аяттың мазмұнында Аллах Таала айтады: жер бетіндегі әрбір жандықтың рызқысы Аллахтың кепілдігінде. Бұл жашоуда адам баласына келіп жатқан барлық ахуалдар, оор-сырқоо жана ден соолук, кайгы жана кубаныч, ошол менен катар рызкынын кенен же тар болуусу, булардын баардыгы түзөн-түз Аллахтын өкүмү менен. Бүгүнкү күндө мусулмандарда кездешип жаткан көйгөйлөрдүн бири, кээ бир адамдар айтышат: албетте ар бир нерсе, оору, шыпа, рызкы, булардын баары Аллахтан. Бирок инсан ошонун себебин да кылыш керек да деп айтышат. Албетте ушул сөздүн өзүндө эч кандай деле маселе жок. Ар бир нерсе Аллах тараптан жана адам баласынын себебин да кылуусу зарыл. Бирок ошол себепти тандоого келгенде ар бир эле адам Аллах Таала кепилдик берген ишеничтүү себептерди тандай албайт экен. Мисалы, рызкынын себеби катары кээ бир адамдар соодагерликти, кээ бир адамдар дыйканчылыкты тандашса, башка бирөөлөрү чет өлкөгө барып иштеп келүүнү ыктыяр кылышат. Албетте биз бул иштерди таштоо керек деп айтмакчы эмеспиз. Бирок бир нерсени билүү зарыл: жашообузда береке, рызкыбызда кененчилик болуусу үчүн кесип кылуудан да зарыл, кесип кылуудан да мурда аткарылуучу шарттар бар. Себеби Аллах Таала дүйнөдөгү бир да кесипке рызкы береке берем деп вада кылган эмес. Эгерде соодага Аллахтын вадасы болгондо, анда дүйнөдөгү бир да соодагер зыянга учурабаш керек эле. Эгерде дыйканчылыкка Аллахтын вадасы болгондо, анда бир да дыйкан зыянга учурап эч бир адамга карыздар болбош керек эле. Бирок тилекке каршы жашообузда мындай учурларды көп эле кездештирип жүрөбүз. Учурда болуп жаткан өкүнүчтүү нерселердин дагы бириси бул: кээ бир мусулмандар жашоодо, турмушта барчылыкка, ийгиликке же байлыкка жетүү үчүн Куран хадиске кайрылбастан кайсы бир ыймансыз мусулман эмес адамдардын китептерин окуп, алардын жыйындарын акча төлөп катышып, бул адам ушул жол менен ийгиликке жетиптир, ушул адам ушул ыкманы колдонуп миллионер болуп кетиптир деп ыймансыз адамдардын жолун үлгү тутуп жатышат. А негизинен мусулмандын жашоосу Куран жана хадистин жарыктыгында өтүүсү керек эле. Аллах Таала биздин ислам динибизди абдан жеңил кылган. Рызкыңызда, жашооңузда берекени каалайсызбы? Мунун дагы жеңил жолдору Куран жана хадисте көрсөтүлгөн. Мына ошол себептен бүгүнкү сабагыбыз Куран жана хадисте айтылган рызкы жана береке вада кылынган 14 амал туурасында болмокчу. Албетте алардын саны 14кө чектелбейт. Кайсыл адам Куран хадисте мындан көбүрөөгүн таап амал кыла турган болсо, мындан да абзелирээк болот. Кимде ким ушул амалдарды толук аткара турган болсо, мейли ал кайсыл кесиптин ээси болсун, керек болсо талаадан отун терип сатса дагы, Аллах Таала сөзсүз түрдө анын жашоосуна береке берип, рызкысын кенен кылат. Биринчиси, жашообузда береке жана жакшылыктардын эң биринчи жана эң зарыл себептери бул иман жана таквалык. Аллах Таала иман жана таквалыкка канчалык көп жакшылыктарды вада кылган болсо, башка эч бир нерсеге мынчалык вада кылган эмес. Себеби Аллах Таала айтат: "Валау анна ахлал кура аману ваттақу лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгерде айыл элдери иман келтирип таква болушканда, анда биз аларга асман жердин берекелерин ачмакпыз дейт. Мындайча айтканда, аларга рызкы, береке жана жакшылыктар асмандан дагы, жерден дагы бүт тараптан келмек. Ал эми экинчи себеби Аллах Таала парз кылган 5 убакыт намазды такай аткаруу. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн: мен өзүм соодагер болсом, кардарларым көп болсо, же бир адамдын кол астында иштесем, намазды өз убагында окуу менен жумушумда кемчилик кетип калбайбы деп ойлошу мүмкүн. Бирок бир нерсени түшүндүү керек: жумуштан 5 мүнөт же 10 мүнөт ажыратып, намазды өз убактысында окуу менен албетте жумушта кемчилик кетүүсү мүмкүн, бирок адамдын жашоосунан береке кетпейт. Ал эми жумушка көбүрөөк убакыт бөлөм деп намазды таштай турган болсок, биздин жашообуздан, рызкыбыздан береке жакшылыктардын кетүүсү бул эч бир шексиз анык боло турган нерсе. Себеби Аллах Таала Куранда айткан: "Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха, ла нас'алука ризкан нахну нарзукук." Үй бүлөңдү намазга буйруу жана өзүң дагы бекем бол, биз сенин рызкыңды сурабайбыз, рызкыны сага биз беребиз дейт. Үчүнчү себеби Аллах Таала парз кылган закетти берүү жана мындан сырткары нафил садакаларды дагы көп берүүгө адаттануу. Элибизде бир жакшы сөз бар эмеспи? Өзүнүн агасын агалабаган бирөөнүн агасын сагалайт демекчи. Биз мусулман үммөтү өзүбүз үчүн көркөм өрнөк болгон сахаба радыйаллаху анхумдардын жашоосун толук үлгү тутпагандыктан, бүгүнкү күндө кээ бир мусулман туугандарыбыз жогоруда айтып өткөндөй мусулман эмес коомчулуктардын кеңештерине, алардын ыкмаларына кайрылып отурушат. Эгерде менен биз сахабалардын жашоосуна сарасеп салып карай турган болсок, сахаба радыйаллаху анхумдар өздөрүнүн мал мүлкүн, байлыгын Аллах жолуна, ислам динине салым кошууга жана ошондой эле көптөгөн кайрымдуулук иштерге жумшагандыктан Аллах Таала алардын жашоосуна, мал дүйнөсүнө көптөгөн берекелерди берген. Буга эң эле ачык айкын мисал катары Абдурахман бин Ауф радыйаллаху анхуну көрсөтүүгө болот. Качан Абдурахман бин Ауф радыйаллаху анху дүйнөдөн кайтыш болгондо, анын калтырган байлыгындагы алтын күмүштөрдү мурасхорлорго бөлүштүрүү үчүн балта менен майдалап жатып, кээ бир адамдардын колу жоруп кеткен экен. Ал эми анын калтырган жалпы байлыгынын наркы болсо, болжол менен 11 тонна алтынга барабар болгон дешет.
Албетте кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, Абдурахман бин Ауф радыйаллаху анхунун байлыгы 11 тонна алтынга барабар болгон болсо, бирок кийинки замандарда андан да байраак адамдар болгонго деп айтышы мүмкүн. Бирок соода садыктын жана өндүрүштүн жеңил жолдору пайда боло элек кезде бир адам падыша болбостон, мамлекеттин казынасынан пайдаланбастан өзүнүн адал эмгеги менен ушунчалык байлыкты табуусу бул албетте Аллах Тааланын жакшы амалдарга койгон берекесинин себебинен гана болгон. Жашообуздагы жакшылык жана берекелердин 4-үнчү себеби бул ыйык Кур'ан Каримди көп тилават кылуу, Куранга амал кылуу жана Курандын кызматына өзүбүздүн жашообузду арноо. Негизинен ыйык Кур'ан Карим адамзаттын хидаяты үчүн түшүрүлгөн жана өзүнүн ичинде мурункулардын жана кийинкилердин илимин толугу менен камтып алган. Бирок ошону менен биргеликте ыйык Курандын ичинде дүйнө акыреттин көптөгөн жакшылык жана берекелери дагы камтылган. Себеби Аллах Таала Куранда айтат: "Ва хаза китабун мубаракун анзална". Жана бул биз түшүргөн берекелүү китап. Мындан билинди, Куранда өтө көптөгөн берекелер бар. Абу Хурайра радыйаллаху анху айтат: "Кайсыл үйдө Куран окула турган болсо, ал үйдүн үй бүлөсү көбөйөт жана жакшылыгы көбөйөт. Ал эми кайсыл үйдө Куран окулбай турган болсо, ал үйдүн үй бүлөсү азаят жана жакшылыгы азаят" дейт. Ал эми жашообузга Кур'ан Карим аркылуу жакшылык жана берекелерди алып келүүнүн эң эле жогорку деңгээли бул Курандын кызматына өзүбүздүн жашообузду толугу менен арноо. Анткени ислам тарыхына көз чаптырып карай турган болсок, Куранды окутуп үйрөтүүгө жана Куран илимдерин бүткүл аламга жалпы үммөткө таратуу үчүн өзүнүн өмүрүн арнап койгон улуу карый имамдардын баардыгы абдан берекелүү жашоодо жашап өтүшкөн. Аллах Таала алардын өмүрлөрүнө да береке бергендиктен, алардын көпчүлүгү жок эле дегенде 80 жашка чейин өмүр сүрүшсө, кээ бирлери 90, кээ бирлери 100, ал эми айрымдары болсо 120 жашка чейин чыгып, толук бир кылым 100 жыл бою Куранга кызмат өтөгөндөр да болгон. Жашообузда берекелерди көбөйтүүнүн 5-чи себеби бул шүгүр кылуу. Аллах Тааланын вадасы бар: "Ла ин шакартум ла азиданнакум". Албетте силер шүгүр кылсаңар, мен силерге сөзсүз түрдө көбөйт берем дейт. Эми шүгүр дегенде тилибиздин учу менен эле альхамдулиллах, Аллах Таала берген рызкысына шүгүр деп коюп, бирок жүрөгүбүздүн түпкүрүндө дагы бир аз көбүрөөк болсо жакшы болот эле деп эңсей турган болсок, бул шүгүрдүн жогорку деңгээлине кирбей калат экен. Албетте жоктон көрө жогору дегенде тил менен дагы шүгүр кылып жатканыбыз жакшы, бирок чын жүрөктөн Аллах Таала мага канча нерсе берген болсо, мен ошого ыраазымын. Эгерде мындан көбүрөөгүн, мындан башкасын бербесе дагы ушунчасы мага жетиштүү деп чын жүрөктөн каниет кылуубуз зарыл. Себеби кайсы бир адам өзүнүн учурдагы материалдык абалына, Аллах Таала берип жаткан учурдагы нематтарына ыраазы болбой турган болсо, анда ал мындан көбүрөөгүнө даяр эмес экендигинин белгиси. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылган: "Ман лам яшкурил qalil лам яшкурил касир". Кимде ким азга шүгүр кыла албаса, ал көпкө дагы шүгүр кыла албайт. Демек, кайсы бир адам азга шүгүр кыла албай турган болсо, демек ал көп байлыкты көтөрө да албайт экен. 6-чы себеби бул таваккул. Таваккул дегени ар бир иште Аллах Таалага таянып, Аллахка гана тобокел кылуу. Хадисте айтылган: "Эгерде силер Аллах Таалага канчалык тобокел кылыш керек болсо, ошончолук деңгээлде тобокел кылганыңарда Аллах Таала силерге куштарга ырыскы берген сыяктуу ырыскы бермек. Себеби куштар таң эртең менен уясынан ачык абалда учуп чыгып, кечинде тойгон абалда кайтып келет. Эми таваккул дегенде бир жолу эле жумуштун баарын таштап, Аллах Таала берет экен деп отуруп алуунун аты таваккул эмес. Себеби хадисте айтылгандай, куш дагы ырыскынын себебин кылып, таң эртең менен уясынан учуп чыгып, кечинде уясына кайтып келет экен. Таваккул дегени бул ар бир ишти баштаарда, мейли ал дүйнөлүк иш болсун, өзүбүздүн жөнөмдүүлүгүбүзгө, же тажрыйбабызга, же алдыбызга түзүп койгон пландарыбызга таянып албастан, ар бир иште Аллах Таалага таянуу. Ар бир ишти баштаарда дүйнөлүк иш болсун, 2 рекет намаз окуп, дуа кылып, Аллахтан жардам суроо. Жогоруда айтылган себептердин баарын кылуу зарыл. Жөнөмдүүлүк, тажрыйба топтоо жана ошондой эле алдыга пландарды да түзүү зарыл. Ошол пландарды, аспаптарды, себептердин баарын аткаруу менен биргеликте себептерге таянбастан Аллах Таалага таянуунун аты таваккул болуп эсептелет. Жана ошондой эле элибизде бир сөз бар эмеспи? Ойчул оюн кылганча тобокелчи тодон ашыптыр дегендей, кайсы бир чоң масштабтуу, чоңураак бир ишти баштап жатканда дагы өтө эле коркуп, экиленип отура бербестен Аллах Таалага таянып, ишти баштай берүү дагы бул таваккулга кирет. Жашообуздагы жакшылык жана берекелердин 7-чи себеби бул ата-эне жана туугандарыбызга жакшы мамиле кылуу. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: "Ман ахабба ан юбсата лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи асарихи фальясил рахимаху". Кимде ким рызкысынын кенен болуусун жана өмүрүнүн узун болуусун кааласа, анда ал туугандары менен жакшы мамиледе болсун. 8-чи себеби нике менен жашоо жана уят арам иштерден алыс болуу, сактануу. Негизинен ар бир эле күнөө адамдын жашоосуна өзүнүн терс таасирин сөзсүз түрдө тийгизет. Бирок алымдар айтышат, 3 түрлүү күнөө бар. Ошол 3 түрлүү күнөө адамдын жашоосундагы берекени жок кылат дейт. Биринчиси риба. Ачыктап айтканда, сүткорлук, пайызга, процентке, карызга акча берүү же болбосо карызга акча алуу. Экинчиси зина, ойноштук, уят жана арам иштерге баруу. Үчүнчүсү болсо бул ата-энени нааразы кылуу дейт. Албетте мындай адам, ушул күнөөлөрдү кылган адам бай болушу мүмкүн, байлыгы көп болушу мүмкүн, бирок анын жашоосунда байлыгында эч кандай береке болбойт. Жашоого
жакшылык жана берекелерди алып келүүнүн 9-чу себеби бул истигфар. Ачык айтканда Аллах Тааладан көп-көп кечирим суроо жана кылган күнөөлөрүбүз үчүн тооба кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтылган: "Ман лазимал истигфара жаалаллаху лаху мин кулли дийқин махраджан ва мин кулли хаммин фараджан ва разақаху мин хайсу лам яхтасиб." Кимде ким истигфар кылууну бекем тутса, ачык айтканда көп-көп истигфар кылып, кылган күнөөлөр үчүн тооба кылып жүрсө, Аллах Таала ага ар бир кыйынчылыктан кутулууга жол ачып берет жана ар бир кайгы капачылыгын кетирет. Ошондой эле ойлобогон жерден ага рызык берет дейт. Адам баласына бир эле жолу келе турган жашоо кызыктуу болуп өтөсүн ким эле каалабасын. Бирок жашоо канткени кызык болот. Качан ар бир кыйынчылыктан жеңил кутулсаңыз, кайгы капачылыгыңыз болбосо, ошондой эле жашооңузда улам эле күтүлбөгөн жерден ар тараптан түрлүү жакшылыктар келе берсе, жашоо кантип кызык болбосун. Бирок ушул жакшылыктардын баардыгы тооба жана истигфарда катылган экен. Андыктан ар бирибиз тооба жана истигфар кылууну бекем тутуубуз зарыл. Улуу алымдарыбыз айтат, кайсы бир адам күнү сайын эң көбүндө 12 000 жолу, ал эми эң азында 1200 жолу истигфар кылып, ушул амалды туруктуулук менен күн сайын аткарып турган болсо, анын жашоосунда бир жума же 2 жума же эң эле көп дегенде бир айдын ичинде сөзсүз түрдө жакшы жакка өзгөрүү байкалат. 10-чу себеби бул Вакыя сүрөсүн окуу. Хадисте айтылган кимде ким ар түнү Вакыя сүрөсүн окуп жүрө турган болсо, ага эч качан жокчулук жана жакырчылык келбейт. Жашообузга жана ырыскыбызга береке келүүсүнүн 11-чи себеби бул духа намазын окуу. Улуу алымдардын бири айткан, рызкынын берекесин духа намазында таптык. Хадиси кудсте айтылган: "Эй адам баласы, эгерде сен күндүн башталышында 4 рекет намаз окууну бекем тутсаң, анда мен сага ошол күндөгү муктаждыктарың баарына жетиштүү болом" дейт. Эми кээ бир алымдар ушул күндүн башталышындагы 4 рекет намаз дегенди бамдат намазынын 2 рекет сүннөтү жана 2 рекет фарзы деп түшүндүргөн болсо, башка бир алымдар духа намазынын 4 рекети деп айтышкан. 12-чи себеби дүйнөлүк жумуштарды таңкы убакта баштоо. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү үчүн дуа кылган: "Аллахумма барик ли уммати фи букуриха." Я Аллах, үммөтүмдүн таңкы убактысына береке бер деп. Ушул хадисти риваят кылган сахаба Сахр бин Вада радыйаллаху анху өзү содагер эле. Ал ар дайым сода кербенин жөнөтүп жатканда таңкы убакытта жөнөтүп көптөгөн байлыктарга ээ болгон. 13-чү себеби таңкы жана кечки зикирлер. Алымдар айтышат, бамдат намаздан кийин күн чыгардан мурда аткарылуучу жана күн батардан мурда кылынуучу зикирлер адамдын жашоосуна ырыскы жана берекени тартып келет. Жашообуздагы береке жана барчылыктын 14-чү себеби бул адамдарга муктаждыгын билгизбөө жана эч кимден суранбоо. Хадис айтылган: "Хумай ястафиф юайфахуллах." Кимде ким адамдардан сурануудан сактана турган болсо, Аллах Таала аны адамдарга муктаж кылбайт. Улуу алымдардын сөзү бар, кайсыл адамга абдан катуу ачарчылык жана жокчулук келип, бирок ал 3 күн бою сабыр кылып, эч бир адамга муктаждыгын билгизбей турган болсо, Аллах Таала ал адам үчүн 1 жылдык адал рызкыны өзүнүн кепилдигине алат. Андыктан Аллах Таала баарыбызга Куран жана хадиске ылайык жашоо өткөрүп, Куран жана хадистин берекесине жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.